Чоғылбаған салык, иш, солғындаған бизнес чөйрөсү. Мұның бардығы быйыл өлкө казынасына олуттуу сокку урганы бышык. Январь-сентябрь айларында бажы мурда белгиленген пландагы 9 миллиард сомду чогулта албады. Ал арада республикалык бюджеттин чыгашасын жабыш үчүн жыл аягына чейин мерчемделген 57 миллиард сом 15 миллиардка аз түшөрү күтүлүүдө. Буга катар мамлекеттин бересеси дагы өсүп бара жатат. Өлкөнүн жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 824 миллион долларды түсөт. Анын 4 миллиард 170 миллиону тышкы карыз. Май айынын аягында биринчи жолу 4,7 миллиарддык чектен, андан кийин 4,8 миллиард долларлык чектен ашып кеткен. Кыргызстан Кытайга эле 1,7 миллиард доллар карыз. Тышкы карызды төлөөдөгү алгачкы кадамдар көрүлүп жатат. Бири бул Париж клубу жана донорлор менен түздөн түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. Ага ылайык 4,1 миллиард сомго жакын акчаны кийинки жылдарга жылдыруу боюнча келишимдер азыр каралууда. Быйыл эмдиги жылы жеңилдетилген мөөнөт болсо, кийинки 3 жылда ошол жылдагы каражатты төлөп берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. В данный момент мы со всеми были направлены двусторонним кредиторам письма. Дал ушул максатта эки тараптуу кредиторлорго кат жөнөтүлдү. Азырынча Германия тараптан жооп алдык. Биз алар менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, натыйжада Германия Кыргызстандан 14,9 миллион евродогу карызды албай турган болду. Бул каражат мамлекеттик ипотека компаниясына багытталып турмай болду. Мындай сүйлөшүүлөрдү Бириккен Улуттар уюму менен да жүргүзүүгө болот. Уюмдун дүйнөлүк масштабтагы программалары бар. Анын ичинде Кыргызстанда экология жаратылышка багытталган максаттары да камтылган. Ошол жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, карызды жоюу аракетин көрүүгө болот дешет экономисттер. Мисалы биз деген экологиябызды, жаратылышыбызды ошону бир жакшылап туруп өнүктүрөбүз. Анан ага мондай чараларды көрөбүз деп ушундай бир топ жанакындай бир өзүбүздүн пландарыбызды, анан кандай эмне кылабыз деп ошол жанакы кадамдарыбызды эгерде көрсөтсөк, анан сөзсүз түрдө ошол бир адистер болуш керек. Ошол баягы буунун кызматкерлери менен болобу, сүйлөшө турган адамдар, эгерде биз ошону сүйлөшсөк, алар деле даяр ушул акча неме карызды жоюуга. Тышкы карызды төлөөдөгү аракеттер сүйлөшүүлөр менен эле чектелбейт. Дагы бир механизм бул каржы министрлигинде каражаттарды топтоо үчүн ачылып жаткан депозиттик эсеп. Ага тышкы карызды төлөп, социалдык маанидеги чыгымдарды жаап, бюджетке колдоо көрсөтүү максатында жеке жана юридикалык жактардан ыктыярдуу негизде алынган акчалар чогултулат. Депозитный счет, где... Депозиттик эсеп президенттин милдетин аткаруучу премьер-министри Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде ачылды. Буга жарандар өз ыктыяры менен каражат которушса болот. Аны менен катар каражаттар кайда багытталып, эмне болуп жатканына дагы көзөмөл жүргүзө алышат. Азыр бул боюнча документ министрликтин сайтында коомдук талкууга коюлган. Тышкы бересеге багытталган депозиттик эсепке башка министрликтерде ачылган счеттордогу каражаттар дагы келип түшөт. Ошол тапта Ички иштер министрлигинде 500 миллион сом чогулду. По экономическим преступлениям. Экономикалык кылмыштуулук боюнча каражаттар Ички иштер министрлигиндеги депозиттик эсепте чогултулуп жатат. 5-октябрдан кийин биз мониторинг кылдык. Азыр каражаттын суммасы 500 миллион сомго жетти. Бул каражаттар финансы министрлигинин эсебине багытталып, каражат өкмөттүн чечиминин негизинде пайдаланылат. Депозиттик эсепти ачуу тажрыйбасын башка мамлекеттер да колдонуп келген. Мисал катары Түштүк Кореянын элин алсак болот. Карыздан кутулуу үчүн мейли акча, алтын буюмдары болбосун бардыгын өткөрүшкөн. Бирок коронавирус пандемиясында элде каражат жок. Бул механизм жакшы механизм, бирок канча түшөт азыр анчалык ишенич жок негизи. Жөнөкөй адамдарды жаранттарга карабайсың, азыр пандемия болуп атат, кимде акча бар? Жок да негизичи. Бирок бай жаранттар бар негизи. Коррупция менен малынган бар. Аларды негизи мына жакында калды айтпады, экономикалык амнистия. Бул акчаларды негизи ошо тышкы карызга топтош керек. Тышкы карызды убагында төлөй албай калуу дефолтко алып келиши толук ыктымал. Эгерде Кыргызстан ушундай абалга кептелсе, анда эл аралык кредиторлор арасында экономикалык байланыштын үзгүлтүккө учурашы менен катар өлкө беделин түшүрөт. Салабат Эркетаева, Иният Эргешова, ЛТР, Бишкек.